Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы, доктор? Саламат. Мен сиз менен дагы бир аз байланышып, бир аз маектештик элек, дагы кайрадан байланышып атканыма кубанычтамын. Доктор, менин маселем эгиз кыздарым 2016-жылы төрөлгөн да. Анан 11 айында бизге көп диагноздорду коюп беришти эле да. Андан дагы кеч кайрылгансыңар деген. Эми айтсам, ДЦП атоническая форма, англисче жазылган АС 4 уровень, рахит, ЗПР, дисплазия, бирөөсүндө болсо косоглазия, эпикантус, птоз, ушундай көп диагноздарыбыз бар эле да. Анан эми жакында эле кайрадан легкая форма аутист деп коюп беришти да. Анан ушундай диагноздарыбыз менен дарыланып, колубуздан келишинче алып барып дарылантканга аракет эле кылып атам. Анан эми мүмкүнчүлүк барбы? Булардын келечеги кандай болот? Мен сиздин жеке көзөмөлүңүзгө жазылып дарылансак жыйынтык болобу, кандай кылсак болот деген маселе менен кайрылаттым эле да. Азыркы учурда кыздарым өзгөчө сиз жана ферритин, Д витаминдерди деп атпайсызбы? Ошолорду тапшырганбыз, бир айда боло элек да. Ферритин бирөөсүнүкү 44-75, бирөөсүнүкү 65-85 дейт да. Инвитродан, инвитродан тапшырып атасыздар да муну? Не деп? Инвитро лабораториясынанбы? Экспресс лабораторияга тапшырганбыз. Тилекке каршы ал лабораториялардын референсini мындай да, бизде ушул нерсени да сиздерге айта кетейин. Биздеги лабораториялар Кыргызстандагы булардын референсный значение деп коет да, ушу цифралар да. Биздеги бүт ушул лабораторияларды баардыгын эми атын атабай эле коеюн. Негизи биздин деңгээлде иштеп аткан лабораториянын референсный значенияларын карап көрсөк, бул Советтер Союзу менен чектелген, ушул Россияныкы менен чектелген нерселер да, негизичи референсный значениялар ошондой. Бирок доказательный медицина, далилденген медицинада референсный баягы бүткүл дүйнө жүзүндөгү медицина кабыл алган референстик көрсөткүчтөр бул башка да. Көрдүңүзбү? Ошондой бүткүл дүйнөлүк медицина кабыл алган референстик көрсөткүчтөрдү ошол бизде Кыргызстанда единственный международный лаборатория инвитро чыгарат да. Көрдүңүз, ошолор эл аралык деңгээлде иш алып баргандыктан башка көп өлкөлөрдөчү алардын чыгарган жыйынтыгы ошол эл аралык стандарттарга туура келет. Көрдүңүзбү? Азыр мисалы мындай да. Мисалы сиздин ошол азыр 44 деп коелу да, 44 деп чыгарып берди, сиз барган лаборатория 44 деп чыгарып берди. Алардын референсный значениясында 40тан баштап 3 түскө чейин норма деп айтып коюшу мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Анан 44 болуп атат баягы эң ылдыйкы референсный значенияга. Далилденген медицинада мисалы ферритин микрограмм на литр менен эсептелгенде бул таптакыр башка көрсөткүчтөр кетет да, көрдүң? 12ден башталат. 12ден 140ка чейин депчи, 100кө чейин деп, бул башка таптакыр башка баягы далилденген медицинанын референсный значениясы башка нерсе да, көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде так реалдуу турдо кандай деңгээл экенин билиш үчүн ошол далилденген ошол бүткүл дүйнөнүн медицинасы кабыл алган цифралардын негизинде көрүшүбүз керек да, бул биринчиден. Биринчиден ошол нерсе. Анан кийин экинчиден сиздин сурооңуз болуп атат, эми келечегим эмне болот бул кыздарды, эмне кылам эми дальше, мен билбей калдым деп аябай бир оор кырдаалда турасыз да сиз дагычы. Ооба, сизди өтө түшүнүп атам. Негизи ушул азыр кыздарыңыз канчага чыгып калды? 8ке чыгып калды дедиңиз, 8де уже 9га жакындап. 9га чыгып, мына 9 жыл бою ушинтип аракет кылып, колуңуздан келген баардык кам көрүүнү кылып, дарылатып, айыктырып, астырып, азыр уже экөө басып чуркап жүрөт. Бул деле негизи сиздин ушул жигердүү аракетиңиз да, негизи ушунча эгиз кызды баягы дени сак эгиз балдарды чоңойтуш канча кыйын, бирок ушундай оорулар менен чоңойтуп жүргөнүңүзгө негизи терең ыраазычылык келди элечи. Атайын ушундай чыдап, баардык ушундай көйгөйлөр, Аллах сизден ыраазы болсун. Бирок бир нерсени билип коюңуз, эч качан баягы кыздарымдын келечеги кандай болот, эмне болот деп өзүңүздү жебеңиз. Ар бир оорунун өзүнүн шыпасы болот, Аллах Таала берет шыпасын. Ушул учурга чейин деле мисалы канчалаган кыйынчылык күндөрдү жеңдиңиздер, өткөрдүңүздөр. Эң башкысы
ар бир ушул ата энеге айтар кеңешим, энелерге айтар кеңешим, башты эч качан жерге салып, ошол бойдон үмүтсүз абалда калып калбаш керек да, таштап койбош керек да. Себеби дегенде бул нерсе ата эненин дагы жүрөгүн өйдө турган нерсе, кыздардын дагы балдардын да келечегине таасир бере турган нерсе да. Ошон үчүн каждый аракет кылган сайын чын жүрөктөн күчтүү деңгээлде ар бир сиздин аракетиңиз мурункуга караганда жакшыраак боло бериш керек да. Көрдүңүзбү? Ар бир мисалы мурун мындай деңгээлде карап жүрсөңүз, азыркы деңгээлде мындай деңгээлде каратканга аракет кылышыңыз керек да. Көрдүңүзбү? Мына ошондо гана алардын келечегине, алардын жашоо сапатына сиздин таасириңиз тиет да. Азыр кыздар сизден түзмө төз көз каранды, бардыгы ошо сизди карап чоңоюшканча. Ошондуктан азыркы өзүп аткан учурунда колдон келген бардык аракеттерибизди жасашыбыз керек да. Ар тараптуу жасашыбыз керек. Эң башкысы 90% ийгилик, урматтуу ажетай. Бул сизден көз каранды болот да, мындай учурдачы. Сизден көз каранды болуп калат да. Ата энеден, жолдошуңуздун, сиздин аракетиңизден көз каранды болот. Ошондуктан бул жерде сиздин жасай турган нерсе баягы жөн эле бир нерселерди берип, лишь бы больницаларга ташып, арка берке кылып жүрө берүү эмес. Сиздин каждый жасай турган нерсеңиз так, туура, далилденген медицинага төп келген, конкреттүү түрдө натыйжага алып барган, системдүү форматта жүрүш керек да. Көрдүңүзбү? Анан кийин эң жаман нерсе бизде көпчүлүк ата энелер албетте мындай диагнозду бизге кабыл алуубуз өтө оор, кыйналабыз, жүрөгүбүз ооруйт, бирок ушундай состоянияда ар бир ата эне каалайт да, бир чудо болуп кетсе экен депчи, мындай чудо болуп эле бир витамин чыгып калып же бир Турабеков окшогон бир доктурлор чыга калып, бир нерсе сая калып же бир методдорун иштей калып эле ушул баягы эч нерсе болбогондой болуп кетсе экен деп ойлонобуз да, баягы баарыбызчы. Бирок тилекке каршы бул иллюзия да, жөн гана биздин баягы кыйгылдарыбыз, максаттарыбыз. Ал нерсе бизди жөн эле баягы ийгиликке тартпай, тескерисинче үмүтсүздүккө тартып коюшу мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биринчи негизги кадам өтө эле ошондой чудо бир нерселерди, чудо мындай чыгыптыр, анан тигиндей чыгыптыр, башка кылыптыр деген нерселерден эмес, баягы аябай өзгөртүп бере турган нерселерден эмес, жок, эң жөнөкөй болгон күнүмдүк нерселерден башташыбыз керек да. Эмнелер мисалы, кыздардын уйкусу, алардын жеген нерселери, алардын күнүмдүк физикалык активдүүлүгү, сиз менен баарлашуусу, сиз менен ойноосу, көрдүңүзбү, күндө жасай турган элементарный нерселер, поведениялары мисалы, алардын сиздин аларга болгон мамилеңиз, атасынын мамилелери, бир туугандарынын, жалпы тууган уруктун мамилелери, жөнөкөй нерселер күндө кайталаныр. Аларды мисалы ажатканага баруусу, келүүсү, ойноосу, көңүл буруусу, көрдүңүзбү? Алардын мисалы гаджеттер менен болгон мамилеси, башка нерселер менен болгон мамилеси, социум менен болгон мамилеси, баягы күнүмдүк талап кылына турган нерселерди акырындык менен ар бирин улучшать эткенге аракет кылыш керек да. Бирок ушул нерселердин баардыгын баштоодо мен дайыма ушундай көйгөйлөр бар. Аутист, балам сүйлөбөйт, өнүкпөй калды, интеллектуалдык способносту начар, кыйналдык дегендерге мен дайыма айтып сунуштап келем. Эң биринчи жасай турган кадам ушул мээнин центр Брока, Верникке жана ушул поведениянын жакшыроосуна таасир бере турган негизи организмди күчтүү кылып кармай турган ушул эки элементтен баштайлы деп ар дайым айтып келем да. Ушул ферритин менен витамин Дны нормага келтирип, ушуларды жок дегенде 3 ай бою сонун кылып лечение кылып, тамагын жакшыртып, мисалы мурда мындай эле жасап жүргөн болсоңуз, эми азыр более насыщенный, сбалансированный, алардын активдүүлүгүн жакшыртып, акырындык менен баарын бир кылуу бул кыйын. Мындайча айтканда, биздин ар бир жасаган кадамыбыз долго сиз тажабаган деңгээлде кылып жүрө турган кадамдардан болуш керек да. Көрдүңүзбү? Мына ошондо гана биз сиздин ар бир кызыңыздын баягы жашоо образын, алардын күнүмдүк жасаган нерселерин, алардын поведениясын, жүрүм турумун жана башка нерселерди жакшырта алабыз да. Акырындык менен жүрүш керек буну. Бирок токтогон абалда. Ар дайым, көрдүңүзбү? Анан биз только эле ошол мына аутизм, частичный аутизм деп атат го доктор, көзү минтип кетет, тынбайт, тияка жүгүрөт, буяка жүгүрөт, чапкылайт. Ушуларды кантип кетирем дегенге эле көңүл буруп отура берсек, баягы диагноздун атына эми аутизм болуп калыптыр, келечегим эмне болот деп сиз переживаниядасыз өзүңүз, стресстесиз мисалы, тууган уруктар келип алып туруп, алар да дополнительный бир нерселерин айтат, көрсөтпөйсүңбү, тияка алып барбайсыңбы, сетевиктердин дарысын бер дейт, анан тигини бер дейт, анан йод бер дейт. Кыскасын айтканда кыйын эле негизичи. Бирок
Бул нерсенин баардыгы эмнеден келип чыгат? Качан эне так өзүнүн жасай турган нерсесин билбеген кезде ушундай мындай хаос келип чыгат да, көрдүңүзбү? Анан сиз айтып атасыз, доктор, сен эмне кылып жардам бере аласың мага? Же гарантия бересиңби, же эмне кылат? Эми сенин көзөмөлүңө жазылсам эмне өзгөрүп кетиши мүмкүн? Именно могу хаосту системный подход кылууга менин көзөмөлүм эң жакшы болуп эсептелет да. Себеби бул көзөмөлдө сиз жөн эле бир дары ичире бербейсиз. Көзөмөл алкагында күндө жазасыз да. Доктор, мынакей, эгистин бир өзү. Ким деди аттарын ким дедиңиз? Аруке бүгүн саат 8-ден 45 мүнөт өткөндө турду. Общий бүгүнкү күндө көзүңүз көргөн. Дарысын саат мынчада бердим. Дарыдан кийин чота мындай реакция болду. Кечеги күnkү караганда бүгүн Аруке маанайы жакшы болуп атат. Чота вниманиясы жакшы болуп атат. Бүгүн өмүрү кылбай жүргөн нерселерди кылып атат. Же наоборот, доктор, бүгүн наоборот Арукенин маанайы начар. Бүгүн аябай раздраженный жүрдү. Бүгүн физикалык активдүүлүк болду, или мындай болду. Бүгүн мына түштө мындай тамактарды берип атам. Завтракка мындай нерселерди бердим эле. Аруке сонун жеди, аркыңызды жебей койду. Кыскасын айтканда, кыздарыңыздын ар бир күnkү жашоосун биз мындай баягы алфавитти билгендей билишибиз керек да. Көрдүңүзбү? Алфавит оңго санаганына билебиз го. Оңго санаганды билебиз го. Ошондой деңгээлде кыздарыңыздын күнүмдүк жашоосун мен билишим керек, анан сиз билишиңиз керек да. Анан биз ошолордун баардыгын анализ кылабыз. Анализ кылып, эмнеден сиз катачылык кетирип атасыз, каерине жетишпей атат, мен мисалы жазган дарылар кантип таасир берип атат, ошол мен подбирать эткен доза кандай өзгөрүүлөрдү чакырды, же эчтеке өзгөрүү болбоду, эмне кылды. Мына көзөмөл деген бул ушундай да. Бул көзөмөл десе көпчүлүгү мындай жанагынтип ойлойт да, баягы консультация эле да. Докторго, как обычно, келесиң, бир аркы берки карайт, анан болду, ошол дары жазып берет, мынча ай ичесиң деп, ошентип ойлойт. Бирок көзөмөл дегендин негизги максаты бул дневник жөнөтүүдөн турат да. Негизги суть, менин негизи эң баягы ушул пациентке жардам берүүмдөгү эң негизги фишкам ошол да, дневник. Көрдүңүзбү? Ооба, бул өтө кыйын, урматтуу айзадайым. Күн сайын эртеден кечке анализдеп, кыздарга көңүл буруп, алардын поведенияларын байкап, жеген тамактарына чейин байкап, дарыларын өз убактысында берип, кам көрүп, айткан кошумча терапияларды жасоо бул жеңил эмес. Бирок эгерде кыздарыңыздын келечегин ойлосоңуз, жасаш керек бул нерсени. Көрдүңүзбү? Жеңил деңгээлде жасаш керек, как обычно деладычы. Көзөмөл деген ушундай да. Мына ушундай системный подходдун негизинде анан кыздардын организми даяр болуп, уже кошумча терапияларды кошконго, уже баардык идеалдуу болгондо уже кошумча терапияларды кош керек. Бирок ошолордун баардыгын мүмкүн болушунча үй шартында көбүрөөк жасаганга аракет кылыш керек да, көрдүңүзбү? Мына ушундай жөнөкөй сөз менен айтканда, сиздин башыңызда монтип айланып турган нерселерди түз далилденген медицинанын негизинде, туура медицинанын негизинде эффективдүү жана коопсуз абалда кыздарыңызга жардам бериш үчүн ушул көзөмөл эң жакшы бир колдонуу инструмент болуп берет да сизгечи, көрдүңүзбү? Бул жерде не только менин аракетим, бул жерде жана айтып кеткендей 90% сизден көз каранды нерсе. Албетте менен дагы көп нерсе көз каранды нерсе. Бүт ошолорду туура анализдеп, туура багыттама берип, туура оригинальный препараттарды сунуштап, негизги организмдин жизненно важный болгон функцияларын жакшыртып, алардын бүгүнкү күндөн караганда эртеңки күнүн кантип жакшыртам деп мен да ойлоном да. И сиз да ойлоносуз, көрдүңүзбү? Жакшырбай атса баягы 90 күндүк анализди, мен мисалы көзөмөлгө жазылгандар 90 күн бою жөнөтүшөт да, мисалычы. Күн сайын 90 күндүк анализдеп көрөсүң да, баардык күндөрүнчү. Мына 21 күнүм мондай болуптур. И ушундай состояние 31 күндө кайталанып. Эмне себеп болуп калды бул нерсеге? Же болбосо, мисалы сиз жазып атасыз 28 күнү сонун нерселер жаздыңыз да, аябай кыздары маанайлары сонун жүрдү, сүйлөп, жагы маана. Анан мондай состояние эмне себептен болду? Эмне факторлор бул нерсеге влиять этти? Бүт ошолорду обобщать этип, анализ кылып туруп, анан кийин дарылоого коррекция киргизилет да, көрдүңүзбү? Ар бир коррекция, жана айтып кеткендей, биздин бүгүнкү кылып аткан аракеттин 10 эсе жакшы аракетине айландырат да бизди, көрдүңүзбү? Ушундай форматта гана кам көргөндө анан уже жана өзүңүз айтып кеткендей, кыздардын келечегине реалдуу түрдө салымыңызды кошо аласыз да. Анан жок доктор, мен бул нерсеге даяр эмесмин. Мага бир чудо дары керек, же бир укол керек, что лишь бы могулардын ушундай состояниясын жок кылып бериши үчүн десеңиз,
мага гарантия керек. Мисалы монча айдан кийин мындай болот, тигиндей болот. Анда тилекке каршы андай нерсе жок да. Бирок мен бир нерсеге гарантия берем. Каждый биздин жасай турган нерсебиз далилденген медицина негизинде жүрүшүнө гарантия берем. 100% оригинальный препараттар жазылышына сизге гарантия берем. 100% леченияга чейинки анализдерин кандай болгон, лечениядан кийинки анализдери кандай болот. Ушул жерде динамиканын болуусуна мен сизге гарантия берем да. Көрдүңүзбү? Анан албетте бул нерсенин баардыгы себептер, жыйынтыкты өрөчү бул өзүңүз билгендей Аллах Таала. Бирок себептерди биз туура кылганга аракет кылышыбыз керек да. Көрдүңүзбү? Ушундай. Айзада биздин сурооңузга мен ушундай форматта жооп берет элем. Түшүндүм. Анан дагы бир суроомчу. Сиз ошо сиздин эмеңизден көрүп калдым да, жана Вигантол жана биздики D2092, бирөөсүнүкү 1885 деп чыгарып берген да. Анан ошо Вигантолду азыр берип атам да, жайкысын деле бергиле деп атат. Бул низкий да уже. Албетте сизге Вигантолдун дозасын сизге ким определять этип берди? Ким сунуштады? Жок, ошо берген да эметип калган жокпуз да, жаңы эле баштадык да. Ошо мен жакында эле сизди бай көрдүм да, видеолоруңуздучу. Мен негедир мурун көп эметчү эмес экенмин. Анан ошол экини бергенибизге мына бүгүнкү күнү 2 эле күн болду да. Анан бир каплядан эле берип коюп, анан что мен өзүм да жалгызбоймун. Анан кыздар тайнеси менен калат да үйгөчү. Анан мен эртең менен берип, андан кийин айтып кетип атам да, тиги кыздарга негизинен кыздарым аябай акылдуу, сөздү угушат да, хотя жакпаса дагы аткарышат да. Анан эртең менен саат 11ге чейин күнгө чыгып ойногула деп эмелерин түзүп берип кетем да. Суу менен мынтип кумдарды салып ойногула, тинткиле, минткиле, мен келгенде көргөзөсүңөр. Мен силерге ошого жараша подарок берем, сюрприз даярдап койдум десем, угушуп жазышып атат да. Бүгүн витамин алдыкты деп сүйүнүп аябайчы. Анан ошону бир каплядан эле берип коюп атам да, ошо туура эле болобу же кандай болобу? Туура эмес да, урматтуу катталгыч. Көрдүңүз, сиз өзүңүз эле анализ тапшырган болупсуз. Анан негизинде өзүңүз вывод кылып, низкийирээк экен деп жанагы туура эмес эле Кыргызстандын деңгээлинде референсный значенияны көрүп, бир каплядан берип атасыз да. Көрдүңүзбү? Бул жерде сиздин кыздарыңыз Акчадан да бергенден да коркот экенсиң да. Неден? Мындай да, мисалы азыр сиз азыраак бересиз да, 600-түктү бересиз да, бул күнүмдүк нерсе да. Бирок кыздарыңыздын витамин Д'си 20 болсо азыр деле. 3 жылдан кийин да 20 боюнча калып кетет. 3 жыл тынмай берсеңиз да. Мен сизге 100% гарантия берем. Бул любой мисалы железо болобу, витамин Д болобу, мындай да. Же профилактикалык дозада бересиң, эгерде идеальный болсо. Же лечебный дозада бересиң. Муну мониторинг кылып, дозасын анализдерге карап ар дайым өзгөртүш керек. Бул болбойт мындай жөн эле бир каплядан берип, лишь бы өзүңүздүн жанагы жүрөгүңүздө болгон витамин берип атпайбы кыздарым, кыйратып атпайбы деген эле нерсени жагыш үчүн бергенге барабар болуп калат. Аны бизге доктор даже күн салкындаганда октябрда бергиле деп койду да, биздин врачтычы. Анан ошондон улам бирок сиздин видеоңузду көрүп мен негедир андай врачтарга жөн эле коюш керек, чынын айтканда. Эми ал элементарный ушул негизи дүйнөдөгү медицина айтып атат. Эми 18 жашка чыкканга чейин балага хочешь, не хочешь, күн барбы, күн жокпу, обязательно витамин Д бериш керек деп. Же лечебный дозада бериш керек, же профилактический дозада бериш керек. Башка жол жок, үчүнчү жол жок бул жерде. Эми бул жерде кандай кылыш керек болуп калат? Эми сиз азыр өзүңүздүн билимиңизге, өзүңүздүн опытыңызга, ошол фарм компания, Вигантолду чыгарган компаниянын жазып койгон нерселерине таянып алып кылып атасыз иштин баарынчы. Бул жерде сизде 2 жол бар. Же нормалдуу түрдө баардыгын көзөмөл алкагында профессионалдуу түрдө кыласыз, мисалы, же өз алдыңызча эле мындай нерселерди кыла бересиз деген. Эми тандоо бул жерде сизде да. Бирок сиздин азыр кылып атканыңыз бул туура эмес. Бир тамчы бул өтө аз доза. Эч кандай терапевтикалык доза бербейт кыздарыңызгачы, көрдүңүзбү? Кандай дозада бериш керек анда? Мен сизге анализдин жыйынтыгын айтып атам го деген суроо болушу. Бул жерде сиз тапшырган лабораториянын уже референсный значениясында маселе болуп атат да, көрдүңүзбү? Далилденген медицинанын негизиндеги биз санды бул жерде көрө албай атабыз. И экинчиден бул нерсе эмнеден келип чыгып атат? Неге витамин Д аз болуп атат? Неге ферритин аз болуп атат? В чём подвох? Каерде сиз ошибка кетирип атасыз билбейбиз. Булардын баарын анализ кылыш керек, баарын изилдеш керек, так аныкташ керек, оңдош керек да. Себеби дегенде баягы оңдомоюнча бул нерселерди нормага келтирүү өтө кыйын. Көпчүлүк ата-энелер мынтип ойлошот да. Эми витамин Д бериш оңой эле нерсе го. Эми жөн эле витамин Д'ны эле бересиң.
феррит у нас болду, темир берип коебузгу, мальтоферди же бир ошого окшогон бир ферцинон сыяктуу бир препарат болду да. эмне маселе? Ошон үчүн Турабековдун көзөмөлүнө жазылып, ошон үчүн консультацияга жазса чейин акча кетирип деп көпчүлүк ата энелер өзүнчө акылдуу болуп, же балдарына пайда бербейт, же өздөрү да пайда албайт да, только зыянга учурайт, же ашыкча доз өлүп коет, гипердоз болуп. Менин практикамда көп кездешти, ашыкча доз өлүп койгондор. Же берген дозасы өтө аз. Мониторинг жок эле бере берет да, көрдүңүзбү? Ал өзүн ойлойт, аябай акылдуумун мен, көп нерсени билем деп. Эми көпчүлүк учурда түркөй адамдар ошентип ойлойт өзүнчү. Чын эле эчтекени билбегендер өзүн аябай акылдуу сезишет да. Мен баарын билем, мен баарын кыйратам. Мен инсон денемин. Железа менен витаминди бериш проблема экен деп ойлошот да, көрдүңүзбү? Бирок реалдуу турда бул проблема. Бул жерде мисалы мен ошол экинчи препараттын дозасын аныкташ үчүн канчалаган факторлорго көңүл буразмын да, мисалы, көрдүңүзбү? Анан кийин ошо 1 айлыктан 2 айлык леченияга ошо сенин подбирать эткен дозаң кантип улучшать этти, баягы балага кандай деңгээлде жардам бере алды? Дальше эмне кылыш керек? Дозасын көбөйтүш керекпишби же дагы азайтыш керекпи? Эмне кылыш керек деген вопростор чыгат да, көрдүңүзбү? Ошентип анан коррекция кылынат да, көрдүңүзбү? Эгерде сиз өз алдынча мен кылам деген жолду тандасаңыз, тилекке каршы сиздин эффективдүүлүгүңүз 10% болуп калышы мүмкүн да, көрдүңүзбү? Анын Бул дагы баарын эле түшүнүп атам, ар жагынан сезип атам, просто дагы такыр эле эметип калбайбызбы деген эле ой кетет экен да. Ашыкчадан көрө кемирээк азыраак берип туралычы деген ой менен ошондой берип атам да, күндө ызык болуп. эки ой тең туура эмес ой да. Анда доктор кандай кылсам болот? Сиздин эле көзөмөлүңүзгө мен негедир жүрөгүм ошо сизге жакын, ошо сизге эме болуп атам да, сизге эле жазылып дарылангым келип атат да. Бирок менин бир шартым болуп атат да, бир мен жалгыз болгондуктан мен жумуш иштешим керек да, балдарды да багышым керек да. 4 балам бар, андан общийчи. Анан мен могу август айында ошо шаарга кайра бир алып барып, анализ сиз берген лабораторияга барып тапшырып, анан сиздин көзөмөлүңүзгө жазылып дарылансак болобу? Бирок мен көзөмөлдү баягы кечинде эмне кылган жөнүндө тайнесин айтуусу менен айтып берип турсам болобу? Ооба, болот. Тайнези айтып берип турса эле жетет. Болот, тайнези Тайнеси айтып боюнча берип мен турса. да ошону Тайнези айтып айтканым берип, келишерди. жеген тамактан сүрөткө тартып, анан сизге берип, сиз тиркемеден жөнөтүп турсаңыз болот да. Анан жанагы мен сизге могу телеграмдан номер жөнөттүм эле го, 0556 800 600 дегенчи. Ошол жака жазыңыз. Ошол жака сиздин атайын ассистентиңиз, менин ассистентим сиз менен байланышып, дальше эмне кылабыз, кандай кылабыз, баарын жакшылап түшүндүрүп берет да, буйруза сизгечи. Ошо, хорошо. Ошентип жардам бериңизди суранар элем, доктор. Кааласа дайым баары Жакшы. жакшы болот. Жакшы туруңуз. Макул, рахмат. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алдыда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын, долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.